Кудайдын чакырыгы 25 апрель. Сыйынууларыбызга биз каалагандай тез эле жооп албай калсак, ар кандай ойлор келет. Эмнеге Кудай создуктуруп жооп бербей жатат? Жооп бергиси келбей жатабы? Сыйынуум деги жеттиби ага? Жазууда жазылган жесир аял эсиңиздеби? Бир шаарда Кудайдан коркпогон, адамдардан уялбаган сот болуптур. Ошол эле шаарда бир жесир аял бар экен. Ал сотко кайра келип, мени каршылашымдан коргоо деп өтүнөт. Бирок сот көпкө чейин анын өтүнүчүн аткаргысы келбейт. Акыры ал өз ичинен Кудайдан коркпосом да, элден уялбасам да, бул жесир аял мага тынчтык бербегендиктен аны коргоюн. Ал келе берип мени тажатпасын деди. Анан Теңир мындай деди: адилетсиз соттун эмне дегенин уктуңарбы? Кудай өзү тандап алган, өзүнө күнү түнү жалынган адамдарды коргобойбу? Создуктурса да аларды коргойт. Бул үлгү насаат аңгеме бизди дайыма Кудайга ишенип тапшырганга чакырат. Кандай гана шарттар болбосун, андан үмүттөнөлү. Кудай унчукпай жатса, демек себептери бар. Ал бизге жардам бербей коймок беле. Өзүнүн келиши жөнүндө да көптөн бери айтып келе жатат, бирок келе элек. Ал эмне унутуп койдубу? Же пландар өзгөрүп кеттиби? Же туура эмес айтып алды беле? Жок, албетте жок. Ал создуктурганынын себеби бар. Ал мүмкүн болушунча көп адамдардын куткарылып калуусун каалайт. Ал сөзсүз келет. Биздин сыйынууларыбыздын жообу да сөзсүз келет. Болгону ал каалаган убакта.